Африка сапары 57-күн. Руанда мамлекетинде кооздуктун түрүнө бай, күнү бою күндүн желеси башка тийген жана жан дүйнөмдү тынчтык менен ороогон күн ушул болду окшойт. Уйкум сонун болгондуктан күндүн нурлары көзүмө жеткенде эле ойгондум. Эртең менен адаттагыдай эле помидор, пияз салаты. Канчалык физикалык активдүүлүктө болбогун, денебизге ушул жетиштүү экендигине ишендим. Биринчи 30 километрибиз бизге тааныш. Андан соң биз көрбөгөн жерлер башталды. Бир узун ылдыйыштан кийин көз талаасына кичинекей көл көрүндү. Бул кичинекей көл бир чоң көлдүн бир кичинекей бөлүгү экендигин кийин сездим. Көлгө бир кара жигит түшүп, көлгө түшүүгө бизди да ашыктандырды. Күн ысык болуп турду. Суу муздак болуп бизди аябай сергитти. Суудан чыгып 2 километр өткөндөн кийин тамактанчу жайда чыкты. Түшкү тамагыбыз даамдуу. Отурган жерибизден көрүнүш андан да сонун болду. Виза иштегендиктен эсепти карта менен эле жаптык. Тамактануу, эс алууга 1 саат убактыбызды коротуп, жолубузду уладык. Күндүн нурларынан күнүмдүк витамин Д'нын нормасын бат эле алып койдук окшойт. Жолдун мыкты сапаты, унаалардын аздыгынан жаратылышка көп көңүл буруп жаттык. Кооз десем керемет таарынат. Ошон үчүн кооз керемет ажайып. Бул жактардын кооздугун даңазалаган сөздөрүм да жетишпей калды. Ашуулар түгөндү деп айта албайм. Ар бир чоку бири-бирине окшобогон, өзгөчө бир жомок. Соода сатык, тамак ашка бүгүн ырыс келди жоопту. Англис тили боюнча санаганды жана учурашканды эле билет. Бирок мимика боюнча магистратура. Биринчи күндөрү соода сатыкка бир аз жардам берип жатсам, эми болсо жергиликтүү калк менен байланышы менсиз деле жогорку деңгээлде болуп жатат. Калк эле эмес, велосипед, жол менен да мамилеси жогорулады. Айтор, баары сонун болуп жатат. Эгин талаа жумуштары башталган окшойт. Баары мээнет кылып, талааларда иштеп жүрүшөт. Бул жактагы калктын мээнеткечтигине баа бердим. Азык түлүк ала турган жерге токтогондо бир заматта айланабызга толтура жаш балдар, окуучулар жыйналып калышты. Бизди көрүп алар бактылуу, биз бактылуу. Алар менен коштошуп жөнөсөк артыбыздан журкашты. Эч нерсе дешпей, жөн гана жылмайып журкап кетип жатышты. Бир ашууга чыгып, күн дагы жомоктогудай батып берди. Ал менен кошо биз да башыбызды калкалаганга жай издей баштадык. Сонун отель го доске. Ооба. Канчадан экен? Арзан эле, брат. Арзан эле? С меня, брат. Сенин атыңан не досум? Ооба, менин атымдан, брат. Сонун отель экен досум. Ооба да. Эми 5 жылдыздуу эмес, конечно. Бирок Бул как минимум 3,5 жылдыз окшойт досум. 3,5 жылда жаңы. Бирок туалети жок да. Туалети жок. Кече деле жок болчу доске. Кайрадан эле Уганда 58-күн. Бүгүнкү күндүн максаты аябай жөнөкөй болчу. Уганда мамлекетине жетүү. Аралык болсо 72 километр болчу. Күндүн чыкканына көп болбосо да, салкындык жок, аябай күн ысык. 1 километр аралык өтүп, дүкөнгө токтоп, 15 минутадай өчөйүн деген телефонубузду жандандырып алдык. Ар бир токтогон жерибизде негизи. Учурашкандан соң эле ар бир адам кайсыл жактансың деп сурашат. Кыргызстан мамлекети жөнүндө кичине түшүндүрмө иштерин жүргүзүп коебуз. Чек арага батыраак жетүү максатыбыз болгондуктан 35 километрди бат эле өтүп калдык. Күндүн ысыктыгынан тертей берип, көзүбүз да туздуу терге көнүп калды окшойт. Саат 2-лерден өтүп биздин бүгүнкү максатыбыз орундалды. Чек арадан өтүп жатканда көп кармалып калсак ач калып калабыз деп, урсагыбызды тойгузуп бир той эле эс алып алдык. Ырыс келдиге Уганда мамлекетине кайрадан визаны 1 саат аралыкта жасап беришти. Сүйүнгөн бойдон кайрадан Уганда мамлекетине келдик. Ал эми Уганда болсо бизди сонун күн батыш менен тосуп алды. Ооздугундан сенин кийинки калкынышка жетип, сим-картабызга интернет кошуп, азык-түлүк биз жакшы көргөн чапатини алдык. Караңгы кирип, биринчи жолу күндөй жарык ай назарыма түштү. Африкадагы дагы бир өзгөчө учурду капчыгыма салып койдум. Андан ары Танзанияга 150 километр аралык калды. Көргөздөр үчүн чоң рахмат. Уганда чек арасына келип, Кампала шаарына, андан кийин кайрадан Кигали шаарына барып 3 күн эс алып коюп турбуз. Кайрадан сапар уланууда. Биринчи эле ырыс келди экөөбүз. Телефондорубузга интернет коштуруп алдык. Интернетсиз кайка бармак элек. Күнүбүз дароо эле алдануу менен башталды. Биз бара турган жактан бир жакка бурулсак, аябай эле чаң жана майда таштарга бай жолго туш болдук. Мындай жолдо албетте чоң аралык өтө албайбыз деген ойдо дароо эле күнгө планыбызды өзгөрттүк. 7 километрден кийин бир айылча чыкты. Токтоп, түшкү тамагыбызды ичип алдык. Курсак ток кайгы жок деп жеңибизди туруп кайрадан жол менен күрөшүүгө аттандык. Ары бери өтүп жаткан унаалар чаңды болушунча көтөрүп жатышты. Маска кийип албасам болбой калды. Уганда чек арасынан ковидке деп берген маска ишке жарады. Гештальт велосипедине чыныгы тест драйв болду окшойт. Анткени алдың мындай жолдорду көргөн эмес. Комфорт, бекемдик сапатына сөз жок. Мындай жолдордо 200 км аралык жүрсөң простатит жок болуп кетчүдөй эле сезилди. Ал эми күн болсо өзүнүн ысыктыгын аяган жок. Жолдун боюндагы бир калконуштун дүкөнүнө токтоп, муздак суусундук менен чаңканып алдык. Ал жактан бир аз өткөн соң денебиз эс алганы да сонун биз ойлобогондой жер чыгып берди.
Е, Жаман салқын екен. мощныйда досым. Астыла екен. Сезімі? Конечно. Сапаттуу жол менен башка сонун жаңылыктар болуп кетти. Биз Танзания мамлекетине көрсөтүлгөн жерден өтөйлү деген элек. Бирок көрсөтүлгөн жерде маалыматым жок. Белгисиз чек ара бар болчу. Бул чек арадан өтүшүбүзгө күмөн болуп турганда Рыс келди. Ал жакка 4 километр экен. Жүрүп барып бир текшерип көрөбүз деп айтты. Чек арага жакын калганда план түзүп алдык. Мен виза менен Угандага каалаганча кирип чыксам болот. Бирок Рыс келдиники бир жолу. Ошон үчүн Уганда мамлекетинен жалгыз чыгып, Танзания мамлекетине жөнөдүм. Визага акчабыз төлөнгөн, бирок даяр эмес. Бисмилла деп Танзания мамлекетине кирсем, өтө бат аралыкта "Сен кирдиң" деген печать басып берди. Сүйүнүп, Рыс келдине дароо кел дедим. Аныкын меникинен да бат басып берди. Танзания мамлекетине кирдик деп сүйүндүк. 200 метр аралык өтсөк, конок үй, дүкөн, ашкана баары бар экен. Менин таң калтырганы, конок үй биздин акча менен 500 сом эле экен. Танзания жалаң гана жакшы жактардан таң калтырып турсун. Көргөздөр үчүн чоң рахмат.